Математика мугалими Умсунай Сартмырзаева жаңы окуу жылына камынып жаткан кезде класстык бөлмөсүн сырдап эмеректерди бир ирет көздөн өткөрүүдө. Мугалимдин айтымында быйылкы окуу жыл ал окуткан мектепте ийгиликтүү болгон. Жылдын мыкты мугалиминин облустук жеңүүчүсү дал ушул номер 5 Бекмамат Осмонов атындагы мектеп гимназиясынан чыкты. Умсунай айымды кубандырган эң чоң жаңылык айлык маянанын жогорулаганы болду. Быйылкы жыл өзгөчө жылдарда мугалимдер үчүн өзгөчө жыл болду десек болот. Себеби биздин президентибиз мугалимдерге басым жасап, көңүл коюп, маяналарыбызды 100%га чейин жана 80%га 20%ды математик, физиктерге, биолог, химик мугалимдерине кошуп бергени бизге аябай кубандырды да. Умсунай айымдын өткөн жылдык эмгек өргүүсүнө 37 000 сом төлөнсө, айлык акынын көтөрүлүшү менен быйыл колуна 75 000 сом алган. Айлык менен бирге жалпы 115 000 сом төлөнгөн. Отпускноюбуздун мурун жарата албайт элек иштеки үйгө деген жакшы нерселерди, стройкаларды жүргүзүп дегендей кичине болсо да кубанып калдык. Ушинтип бизге көңүл буруп турса, биз чыгармачылык менен иштейбиз. Аябай көңүл буруп деген бир көрсөтмөлүү кылып сабактарды бир жогорку деңгээлде өтүп, ушул Кыргызстандын керегине жараган патриот, илимдүү билимдүү балдар чыгарганга чын дилибизден иштейбиз деген эмеде аттанып турабыз, ушундай позитивный болуп отурабыз. Жалал Абад шаарында мамлекеттик 20 мектеп болсо, анда 1000ден ашуун мугалим иштейт. Быйыл эмгек өргүүсүнө төлөнгөн мугалимдин эң жогорку акчасы 97 000 сом түзгөн. Шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысынын айтымында айлык маянанын жогорулашы менен кадр маселесин чечүүгө чоң мүмкүнчүлүк жаралды. Бүгүнкү күндө орус тилдүү 18 мугалим жетишсиз. Мына жеке мектептер дагы шаарыбызда көп. Биздин эң мыкты мугалимдерибиз ушу жеке мектептерге да тартылып кеткен себеби дегенде алардагы айлык маянасы 20 000, 25 000ден жогору болгон. Бүгүнкү күнү ошол жака кеткен мугалимдерибиз дагы ушул мамлекеттик мектептерге кайтып келүүсүн өздөрү билдирип жатат. Жаңы окуу жылына карата каладагы мектептерде утурумдук оңдоп түзөө ремонт иштери жасалууда. Быйыл Жалал Абад шаарында 2 мектептин курулуш иштери башталды. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад.